Bismillahirrahmanirrahim. Soda satıqtın özgöçölüklerin 8-si muharabatur riba vel haddi alal ibtiadi anhu ve an şubhatihi. Oşol riba menen küreşü, sütxorluk menen küreşü, procent menen küreşü, payız menen. Anan uşu nerseden alsto. Sen şu nerselerden alsto da, şol sütxorluk je procent şu nerselerden alsto etmesin. 8-si. Ve hadihi meyyizatun azimatun cidden. Bu özünçe bir çoğun ajratı bolatat. Lianna riba sebebi sütxorluk muhlikatul iktisad. Janaqı maksatı buzup salat. Ekonomikanı buzat. Lima fihi min tadi'il mujtama'i fi ziyadatil fakiri fakran ve ziyadatil gina ginan. Qanday dese, oşo qoomчулukты сыгуу, мына кысуу сыяктуу болот да. Мисалы, жакырлардын жакырчылыгын көбөйтөт, байлардын байлыгын көбөйтөт да. Бай болуп кете берет. Бай болуп кете берет, Капиталисттер. Жалпы дүйнөлүк деңгээлде экономиканы алганда 3 түрдүү капиталисттер. Жеке адамдар ушу байган байыт, кедей болгон кедей болот. Кедей болуп кете берет. Социализмде болсо теңдик. Байлыктын баары өкмөттө. Биз ислам шариаты болсо орто жол. Туурабы? Буну да колдойт, муну да колдойт, байганды байытат, зекетин чыгарып берет. بتحقيقه للتخصم المستمر في أنواع السلع. Oşol tovarlardын түрүндөгү tahassum janak ne öyle? Tadahhum. Постоянная инфляция. Постоянная инфляция, инфляция алып барат. Wa ta'rifuhu al-'am, alimi oşol sütxorluktun nesi, erecesi qanday dese, huwa ziyadatun khaliyatun an aywadin. Karşısında eşteki çok nerseden көбөйүү да, акчанын каршысында эчтеке жок, товар жок, бирок акчанын өзүнүн көбөйүүсү да. Şurada bu жерде карабайсыңбы? Азыр. Содада. Бул жагынан акча болуш керек. Бул жагынан товар болуш керек. Бул жагынан товар болуш керек. Эквивалентте болуш керек. Акча, бул жак товар. Туурабы? Ушу экөө алмашканда сода болот. Сода болот. Бул жактан товар, бул жактан не болот? Бул жерде акча. Же бул жерде товар болот, бул жерде товар болот. Бул жерде эмне болот? Бартер болот. Бул жерде акча, бул жерде акча. Алмашканда эмне болот? Обмен болот. Обмен. Акча алмаштырып болот. Акча алмаштырып болот. Эми бул жерде акча, бул жерде эчтеке жок болсочу? Бул сүтхорлук болот. Ушу сүтхорлук болот. Каршысында эчтеке жок нерсе болсо, Бул жалпы неме берет да. Аныктама берет. Аныктама. Автобуска чыктың, 100 сом бердиң. 20 сом алып калыш керекпи? 180 сом кайтарды сага. 200 деп ойлоп калды, адашып кетти. Туурабы? Кайда көрдүм деп ойлойсуң, жыргап отуруп аласың дегендейчи. Бирок ал зыян. Сүтхорлук уже. Сен ал 180ди 80 сомду кантип алдың? 80 сомдун каршылыгы жок да. Спорт деген кредит деле ойлоп алыш керек экен, мына жашоолук деле баягыдай болуп калат экен да. Процент деле ойлоп алыш керек да. Бирөөнүн акысы жок эле, мына ортосу жок эле алып алган боласың. Абадан акча табуу. Абадан акча табуу. Абадан эле чөдөсүң. Абадан акча. А биякта пайда болуп, биякта кача болсочу? Ижара болуп калат. Ижара болот. Анда 20 сомдун каршысында пайда бар, бирок андан үйдөсүндө эч нерсе жок болуп калып атат. فطالما أنه لا يوجد عوض لم يعد أخذه بحق. حقيقتында бул لم يعد أخذه بحق. Ошонун несинде ивазында каршысында жанакындай укуксуз эле бирдемкени алуу болуп атат да. ولم يعد رضا بتمامه موجودا. Bunun nesinde natijasında razılık çok. Bel ahadu tarafayni muntafi'un vel akharu mutadarrirun. Teskerisince şol iki taraptın biri пайда тауып жатышы мүмкүн, экинчиси зыянга учурайт да. Сен 180 сомду алып койдуң, сен теңесе алып койдуң. Шофер болсо байкуш Минуса кетти. Бирөө пайда көрүп, бирөө зыян тартты. Ал зыян тартып калды. لهذه الأسباب وغيرها وجدنا القرآن الكريم حارب الربا محاربة شديدة. Ушул себептен биз Кур'ан-ы Каримде аяттарды табып жатабыз.
ошол риба менен өтө ошол сүткорлук менен өтө катуу кармашкан аяттар да, мындай тыйган аяттар. فقال جل جلاله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ал эми аяттын маанисинде мындай келет: ошол рибадан жегендер дейт да, сүткорлуктан жегендер кыямат күнү алар ошол колунда от менен мындайча айтканда турушат, Жок, аларды шайтан шайтан от болгон абалда тиет да. Шайтан тиген. Шайтан уруп, жиндик кылып салган абалда көрөсүң дейт да алар. فكان أثره السيء في التعاملات المالية كأثر الزنا في العلاقات بين الرجال والنساء. Ал эми ушунун сүткорлуктун жаман таасири кандай десе, зынада эркек менен аялдын ортосундагы алакада кандай зыян болсо, бул жерде не жанакындай мали, жанакындай акчалай түрдөгү нерселерде ушундай зыяны бар да. فكما منع من كل الطرق الموصلة للزنا. Ошондой эле кандай эле ошол зынага алып баруучу бардык жолдор тыйылса деле, мисалы каттабарруж, сулуулануу, кооздонуп, жанакындай аялчыларга алтын сейни алуу, жасанып, ошону алыстан эле биз тийебиз го. Карап ала дейт уже. Эркекти карап ала дейт. Карап ала, жакындап ала дейт. Туурабы? Жакындап ала деп атабыз. Ошондой эле сүткорлукта, сүткорлукка апара турган, шектене турган нерселердин баарын башынан эле тыйып коебуз. Сөзсүз ошо анық ошо сүткорлукка жеткенде тыйбайбыз, башынан эле жакындата турган. Wal ихтилат, мисалы эркек менен аялдын аралашуусу, Wa kadhalika mun'a min kulli turuq al-musilati lir-riba. Ошондой эле сүткорлукка алып баруучу бардык жолдорду деле биз тыябыз. Факанат шубхатур риба мулхиқатан бир-риба фил хурмати. Ушу эреже ушун эң керек. Ошол эми жанагы рибага сүткорлукка алып баруучу жанагы шек күмөн, риба сүткорлук өзү кандай арам болсо, бунун шек күмөн деле ошондой арам болот да. Голкан лихадал баби, ушул жанагы сүткорлук эшигине кирип кетпеш үчүн жанагы эшикти жабуу болот да биз тараптан, шарият тараптан. Wa saddan li kulli al-manafidil musilati lahu. Ошо алып баруучу бардык жолдорду тосуу. Li khututihi shadidati ala al-mal. Ошол малга, мүлккө жанагы чоң жанагы риск, опасность, кооптук жетпеш үчүн. Ошон биз эшиктерини жанагы жолдордун бардыгын тыйып тособуз. Азамат. Алла разы болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алем ошон 9-су. التاسعة لزوم العوض في مقابل عين أو منفعة مقابل. Ал эми ошол сөзсүз дейт, ошонун ордуна бериш керек. Анын пайда алгандан кийин, бир буюмду алгандан кийин анын ордуна бериштиги зарыл дейт, лүзүм. Бул жерде акча бир тарабынан, бир жагынан айын болуш керек, бир буюм терим болуш керек. Же пайда болуш керек. Экөөнүн бирөөсү болуш керек да. Экөөнүн бирөөсү болуш керек. Al-Qumaru, Qumar болсо huwa ta'liqu al-aslu al-istihqaqi 'ala al-haddi. Qimar болду өзү негизи, Qimar. Эми qimar болсо бул негизинде эле акылуу болот дейт, бир жок эле нерсеге үмүт кылат дейт да. Баягы бөлүгөндө кымарды унутуп калыппыз, көрдүңүзбү? Биякта акча болот, бияк бетинде үмүт болот. Үмүткө эле курулат да. Ушуну утуп каламбы деген үмүт болот. Бул арам нерсе. Лотерея. Сүткорлук да. Ояндырыл мабсуттарда да келиптир. Ошол азыр неме болот да, Facebooktарда, жаңылыктарда MCN. Үмүткө эле кылышты да. Келечекте мындай байып кетесиңер, мындай болуп кетесиңер дегенде ишенип алышты. Биз келечекте үмүткө аны акчага сатып, акчага биз Акчаны сатып алып атат да. Керектүү буюмда көрөсүң да, китепти көрүп атасың, нак. Акчаң нак, бересиң, китепти аласың. Жок китеп. Да бир айдан алып келем деген китепке биз албайбыз. Ошон үчүн асылдуу эле Кумарда болсо бунун ивазында үмүт бар экен да, үмүт сатылбайт да. Үмүт сатылбайт. Үмүттөндүрүп коет да. Үмүттөндүрүп коет. Fathul Qadir'de de geldi mi? Ve ibaratu aslul istiqaqi fil qimari yetaalliqu bima yasta'malu fi. Al negizinde ошо акыл болгон, ошо кумарда ошол бир амал кылбастан эле бир байланыш болот дейт, Амал кылбастан эле.
وغيرها إذا لا يقابل المال فيه حق معتبر من منفعة أو عين. Мындан башкалары لا يقابل المال فيه حق дейт. Анын каршысында малда акыс болот деп атат. Mu'tabar min manfaati أو عين же ошол пайдада жана же буюмду алууда мындай көңүлгө алынган эмес дейт да. Же буюм жок, же Эске пайда жок. Олардын каршысында Пайда болуш керек, же болсо буюм болуш керек. мүлде жок, же пайда да жок. Эчтеке жок. Үмүт эле бар. والمقصود بالعين айында максат бул ошол буюмдун же бир заттын максаты дейт да. لا عيان التي يضاف إليها عقد البيع أو أمثاله. Ал эми ошо айында максат негизи эле ал байланыш болуш керек, ошол соода сатыкта келишим болуш керек дейт да. يضاف إليها عقد البيع. Ошол соодада келишим соодада мындай келишим болуш керек дейт. Ошого байланыш болуш керек дейт. ومثاله مثال المقصود المنفعة على منفعة مقصد منافع التي يضاف إليها عقد الإجارة أمثاله. Ал эми ошо манфаатта манфаат ижара келишимде мындай байланышы бар дейт да ошол. Ошол таанды болуш. Байланышы бар. ففي العقود المعتبرة يكون المال مستحقا بإزاء تقديم عين أو منفعة. Ал эми ушул келишимдерди эске ала турган болсок, ошо малда акылуу болот. Ошол акылуу болот. Белгилүү келишимдер акылуу. Эч кандай жүзүндө ашат. Бирisi акча берет, бирisi болсо буюм берет, же пайда берет. Ошол тагдим болот дейт, алды болот дейт. Лианна биха тамамул адл. Ал эми ушул адилеттүүлүктүн толугу ушул дейт. في مقابلة شيء بقيمته المتوافق عليه بين المتعاقدين. في مقابلة شيء. Эми ошол нерсенин кабыл алууда же ошонун баасын дал келүүсү эки тараптын тең келишими болуш керек. Алла разы болсун, жакшы. Эки тараптын келишими болуш керек. ويكون لازم على كل طرف تقديم ما يلزم عليه قضاء. Эми ошол эки тараптын ошого милдеттүү дейт. Эки тараптын милдеттүү ошол келишимди алдын кылыш керек дейт да. Ошону аткарууда. Бихилафи ма якуну кимаран. Бирок кумардын каршысы мындай эмес дейт. Кумарда андай эмес. Кумарда мындай эмес. Бержата келишимде бирөөсү акчаны алып келет, бирөөсү буюмдап келет. Кумарда бирөөсү эле акча алып келет, берки иштек алып келет. Лазиман деп Курулай үмүт берип. Лазиман болбой дейм да, ушул жерчи. болуш керек. Ушул чөтөн маанisi чыкпай жатат да, Лазиман да. Ошол нерсе Биротан ката кетип калат. лазим болот. Ала кулли тарафин тaqdimu ma yalzamu alayhi qada'an. Ушул Лазиман болуш керек да. Флешка ажатпады деппи. فكيف يلزم عليه أن يقدم شيئا ولم يأخذ في مقابله عوضا. كيف эми ошол кумарда лазим болуп калат дейт, милдет болуп калат дейт. Эч нерсе албастан эле бир анын ордуна эч нерсе албайт дейт да. Эч нерсе албастан эле бир. Яны кумарда берилген акчаны карма каршына эч нерсе албаса, бул келишим кантип милдет болсун. Милдет болсун. Эгер кумарда ошондой албаса, кантип милдет болсун, ордун албаса. ولذلك لا يقضى عليه به. Эми ал нерсе менен кылынбайт дейт, болбойт. لعدم استحقاقه له. Анткени ал жерде акысы жок болгондугу үчүн. وهذا كمال العدل. Эчтеке ээ болбой алды. Ошол эле. Акчасын утуруп койду, Курмет менен калды. Эми адилеттүүлүктүн эң толугу ушул дейт, ушул. Азыркы корпоративдер кирип кетеби, мисалы, кээ бирлери бар го, жанагындай үй тияк бияктан дегендер. Ошол аларды кумар эмес да. Кумарга үмүт да. Үмүт, Жок, алар бир үмүт менен алып атат да. Алар жерде белгисиздик бар. Белгисиз жаһат. Салалеп, куралеп, ошого эле куруп алды. Ушу 2030-жылы үй бүтөт деп болду. Салына баштайт, азыр токтогула дегендер жок нерсе болуп атат. А бул жерде мына көрүп атасың. Мынаны ким буларга лотереялар кирет да. Лотерея. Онча сатып алыңыз, сиз илешесиз дейт да. Эгер ал жерден шанс аз да, Утпашы белгисиз да. Утуп калам деп ойлоп атат бул жердечи. утуп калам деп ойлоп үмүт кылып атат да. Шансы 99% болсо дагы по-любому бул кумарга кирип калат да, анткени по-любому. Үмүт болуп атат да каршысында. Үмүт болот. Мисалы билетти. Же утам, же утпайм деген. Мындай десекчи.
500 сомго билет сатып алдым, мына каршысында билет бар. Эми чыга чыкпай ал өзүнүн бактынан десе. Ал билет бу эмес да. Бу эмес да, а? Стоит жөнүндө бумажка. Кагаз эле алчы. Билеттен сага пайда кылып алды. Жерде код кылам да. Кет. ونهى الله تعالى عن القمار في قوله إما الله تعالى бұл нәрседен құмардан тыйған дейді. Estağfurullah billah innamal khamru wal maisir. Шындығында арақ менен құмар арам. Wal maisir huwa al maisir деген эмнесе huwa al maisir huwa al qimar mushtaq min al yusr. Ла maisir деген сөзі бұл yusr деген сөзден шыққан дейді. Yusr деген сөзден шыққан. Анткени ахудал мали бисухулати min gayri ta'bin wala kadda дейді. Қиналбастан эле табат дейді. Қиналбастан эле. Жатып эле ойноп эле жүрүп ойлашып табат. Кыйынчылыксыз эле. Эч бир мал албастан Кумар кыйналбастан. ушундай болот дейт да. Кумар ошондой болот. Жеңил жол менен акча табуу да. Кыйналбастан машакат жок. жатып алып акча табат экен. الصور القمار في هذا الزمان عديدا جدا. Эми азыр кумардын түрлөрү негизи азыркы заманда көп дейт. كال يناصب وكل لعاب يحققه معناه والكل يناصب не болду ошондо? Лотереялар сыяктуу. Кумар ойнор аябай көп азыр. Ушунун баардыгы бир оюндун бир түрү дейт, а? كالعديدة من مسابقات تلفزيونية والإذاعة التي تعتمد على الحظ كالعديدة بول көп Брокерскийлерди айтып атабы? Көп түрлөрү. Радиолордо, бар жерде, телефондордо, бир үмүткө куруп эле. Үмүткө курган нерселер бар дегендей. Жеңил бир суу берип коет. Эсине сөнөтсөң, ошо 100 сом, 200 сом ыя болосуң эле дейт туурабы? Анда миллион адам жөнөтүшү мүмкүн да бир маалда. Миллион адамдан канча акча түшүп коет? 1 сомдон алганда эле. إذا يسألوا سؤالا سهلا وتلزم بدفع المال بطريق الاتصال ويفوز واحد ويخسر الباقون قيمة اتصالاتهم. ошол эгер суроочу сурай турган болсо дейт, жеңил суроо берип коюшат. Телевизордон бирөөсү жеңишке жетет, бирөөсү жеңишке жетпейт, куржалап калат дейт, Бирөөсү жеңишке жетет, калганы бардыгы жана кетирген СМС жазган кетирген акчалар менен куруп алышат. Куржалап калат. Арадан бирөөсү эле жеңил суроого жооп берилди, акчага жооп калат. Эми ошого окшоштор касирун дейт, көп дейт. Яхсилу би рисаилин алал хатифи би тарикил мутааддидат. Эми телефон, медиа ушул тарабында да өтө көп дейт булар. يتلاعبون فيها بجميع المال بجميع المال ойношот дейт, ушуна бир малларын коюп, бардык малын коюп дейт. Акча чогултуп, акча чогултуп. Акчалар Көптөн акчалар менен ойношот дейт. فحذر الحذر дейт. Эми бул нерседен сактан, мин кулли хазар, ушул бардык нерсесинен сактан дейт да. هذا لأنه قمار анткени бул кымар وهو محرم, бул арам дейт. Арам нерсе. Ошонун түрлөрүн баарынан этият бол, сактан деп та бул жерде эскертип атат. بسم الله الرحمن الرحيم العاشرة أن الوقود فيها حقيقية لا وهمية deyт. Ошол соода бөлүмүнүн 10-чусу дейт. Ошол өзгөчөлүктөрүнүн 10-чусу. Эми ошол соодада келишим хакыйкый болуш керек дейт. Ойдуу эле болбош керек дейт, Акыйкат болуш керек. Акыйкат болуш керек. Нак болуш керек да. Нак болуш керек. ونقصد بذلك أنها ليست مجرد مضاربات تحصل في البورصات وغيرها дейт. Мындан максат жанагы биржаларда жа цифралар ойногондо, цифралар сатып алып, жана башкаларда мындай пайда болот дейт. Ошол пайда болгон нерселер бул вахмиялар болуп калат дейт да. Ушунда болбош керек дейт да. Болбош керек дейт андай. يجنى من ورائها أرباح طائلة دون أن يكون فيها فائدة تعود على المجتمع дейт. Бул жердеги эми жыйынтык бул жекеле бир адам болуп калат дейт, андай кыла турган болсок. Бул жерде ошол жалпы эл бирде зыян тартып калат дейт, вахмия боло турган болсо. بإنتاج عين أو تقديم منفعة дейт. Бир анык бир натыйжа жок дейт. Комчулукка берилет. Уюм терим бар, же пайда алып келбейт дейт. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب дейт. Бул иштер ошол чектөөчүлөрдүн алдында дейби?
Еш ошо Ошолор эле токалып калбайт. Бул ушу менен тыкалып калбайт болмаса мындай дагы башка жык маселе бар дейт мындан башка. بل يكون لها أثر سلبي بحصول تضخم في الأسعار في الأسعار дейт. Тескерисинче дагы мындан башка жаман дагы башка иштер толтура дейт. Терс кесепеттер. Терс кесепеттер менен баалардын өсүп кетиши өтө чоң. Инфляция болуп кетет. مما يلحق ضررا بليغا بالمجتمعات لحساب الأفراد معينين дейт. Бул жерде өтө чоң зыян болуп калат дейт. Жана инфляция өсүп, аны элдерге ошондой чоң зыян болуп калат дейт. Жеке адамдар эле пайдалуу болуп калат дейби? Жеке эле бир башындагы адамдар эле. مما جعل بعض الاقتصاديين يطالب الدولة إن أرادت أن تحل مشكلة التعثر الاقتصادي أن تترك وتبتعد عن العقود الوهمية дейт. Эми бул жерде жана экономисттер жана мамлекеттер жүзү талап кылып калды дейт уже. Экономисттер өкмөттөн талап кылышат. Өкмөттөн талап кылышат дейт. Жанагы вахми эле болгон келишимден таштап алыс болуп, Ошол проблеманы кризис деп, содалык нерсени чечүү жолу ошол өкмөттөн талап кылышат дейт. Мунун нерсе виртуалдык келишимдер да. Виртуалдык келишим, оюндо эле келишимдерден алыс болсун, ошону таштай эле койсун. Элдер арасында болбосун деп да. هذه الكيفية لم تقبلها الشريعة. Мына ушундай көрүнүштөрдү шарият кабыл кылбайт дейт. Ва харабатха ва салакат дейт. Жана мындай жолдор менен тескерисинче шарият күрөшөт дейт. Күрөшүп ушул жолго түшөт дейт. وسائل تجعل الوقود حقيقة تعود بالنفع على الأفراد والجماعات بالإنتاج والعمل والاستثمار الحقيقي дейт. Бул жол хакыйкый келишим болуш керек дейт. Ошол жолго салат дейт. Салакат. Ошондой жолдорго алып барат. Анан мындай жол жеке адамдарга дагы жалпы коомчулукка дагы бул пайда берет дейт анан. Азамат. فلا نريد عقدا بدون عين أو منفعة дейт. Бул жерде биз тек гана пайданы же бир буюмду эле келишимди максат кылбайбыз дейт. Биздин максат же пайда табыш керек, же буюм терим алыш керек. Жок нерсеге биз эч келишим кылбайбыз дейт, максат. ومن أمثلة تحقيق الفقه لذلك. Бул тууралуу фикте толтура бир мисалдар бар дейт. Ошолордун бирөөсү al-man'u min bay shay'in lam yaqbal дейт. Колунда эле жок нерсени сатыштыктан тыят экен шарият. Кол албаган нерсени. Колдо жок нерсени сатыш. Колдо жок нерсе деген уже вахми, ошо ойдогу эле нерсе. Ойдогу эле нерсени сатыш. Ал жерде уже алар башкача мисал келтирген, биздин жашообузга туура мисал келип атат да. Колуңда коюң жок болсо, кой сатам деп туруп сүйлөшүп алып, бирөөнүн барып коюң такылчак дегенде жок да сенде койчу. Ошол малда ошондой болот, а бизде болсо азыр түрлөр аябай көп. Түрлөр аябай көп кетти. تأكيدا على تحقق العقد بانتقال المبيع ووجود ضمان له дейт. Ушул нас жакшы чыгып калды. Тәкиден على تحقق дегенчи. Бекемдеп дейт да. Биз неге колда жок нерсени сатууну тыйса анткени бекемдеп على تحقق العقد келишим ишке ашыш керек дейт. بانتقال المبيع ошо товарды көчүрүү иши болуш керек дейт. ووجود ضمان له көчүргөн товарды бирөө алыш керек, бирөө акчаны алыш керек. Кеп пайданы алыш керек. 3 жол менен эле акча табылат биздечи. Шариатта. Биринчиси акчага бир буюм аласың. Акча буюм аласың. Же акчага пайда аласың. Таксиге отурасың, акчасын бересиң. Ижара бар. Ош базарга жетип аласың деген да. Үчүнчүсү болсо гарант. Тура, страхование, гарант. Кепилдик берет ал. Кепилдик болду берет. Кепилдик берет. Себеби кара мисал келтиргенбизби? Sen менен Жакып Оңор. Жакып Кенжебай фирмасы деп бир бутик ачып алсаңар. Сен диван жасасаң, бул стол жасаса. Кардар келип сенден эле ала берсе, заказ бере берсин, диван жаратып жасап атасың, а буга эч кандай кардар келбесе. Телефон чукулап эле отурат. Бир ай өттү, сен 100 000 пайдап келдиң. Ошо 100 000 50 000ден бөлөбүзбү? Же саңа эле калтырабызбы деген маселе бар да. Туурабы? Шариатта кандай чечип бериш керек? Ошондо бөлөбүз. Же фирма сен бөлөткөн биз кийинки айда көп заказ алып туруп, акчасын алып туруп кетип калсаң,
Кардары келип туруп, буну кармайт Жакыпта. Туурабы? Жакып Кенжебай фирма жасап турат. Депчи. Мына ошон үчүн Давай, теле. гарант ошо гарант да. Үч тараптан акча болот, көрдүңөрбү? Кеттик. فعن حاكم بن هزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دي. يقول جدا حاكم بن هزام رضي الله عنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم إني رجل أشتري المتاع فما الذي يحل لي منها وما يحرم علي دي. Ben bir kişimin eğer bir buyumdu satıp alsam, ошол buyumda mага эмнеси halal болот, жана эмнеси харам болот дейт. Арам болот да. Харам болот дейт. فقال يا ابن أخي ومن برتغانم إذا ابتعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضها deyt. Eğer sen ошол bir takbidahu. Sen ошол buyumdu sata турган болсоң, аны сен толук колуңа алмайсың да, аны сатпагын дейт. Ортомчу эле. Ортомчу болот да. Риск болуш керек да адамда. Колуна алып турган сатыш керек. Эми экинчи туюу al-man'u min bay' sil'ati qabla tamallukiha дейт. Ошол бир буюмду толук мүлкүң болбоюнча аны сатпа дейт. Толук ээ болмайынча болмайынча сатпаш керек. Рұқсат берилбейт. Мубалағатын фи хусл бай бихаққин дейт. Себеби бул жерде ошол содада толук акың пайда болбойт дейт да. Вабтиадан ан асбабин низа. Жана мындай учурда ошол талаш тартыштан дагы алыс болосуң дейт. فعن حكيم بن هزام رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من بيع ما ليس عندي دي أبتاع له من السوق ثم أبيعه دي قال له حكيم بن هزام رضي الله عنه Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kelip sorup atat. Bana bir kişi gelip şu bir tavar jönündө sorup atat. Ошол bir özü жок товарын sorup atat da. Men аны ошол кайра сатып алат адам үчүн базардан сатып алам дейт да. Базардан сатып алып турган буга. Кийин кайра акчасын алып алып туруп. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жооп берет, "Ла таби ма лейса индак." Өзүндөгү жок нерсени сен сатпагын дейт. Эми үчүнчүсү İbtalu akdi sarfi ve selami in lem yahsul taqabudu fi nefsil meclisi deydi. Janagı обменкаларда жана акчаны бабу салам дейт, жанагы акчаны биринчи алып аласыңдан кийин товарын кийин бересиң. Мына ошондой нерседен агын болбойт дейт. Ошондой келишим дагы батыл болот дейт. Болот бул. Келишим болуп аткан малда алмашылыш керек. Келишим бар. Эгерде бул in lem yahsul taqabud fi nefsil meclisi. Мына ошондой учур бир место болуш керек, бир орунда. Бул жерде келишим сода немеде, обменка барасың, акча алмаштырган жайга. Барып сен доллар беришиң керек, ал сразу сага сом бериш керек. Мындай алмашыш керек. Сразу болуш керек дейт, 5-10 мүнөт ал эшикке чыгып кетпеш керек. Сен берип коюп башка жака барып көрбөшүң керек. Себеби акча секир ойноп турат. Секир ойноп турат дейт. Баягы салам менен ошондой да. Доллар кымбаттаган салам ошондо. Кийин товарын алып келгенче кымбаттап кетиши мүмкүн. Ошо отурган келишилген орунда бул жерде сразу акча бериш керек да. Акча сразу бериш керек. Кечиктирилбеш керек. وجعل القبض فيها مستحقا شرعا. Мына ошондой кылганыбыз бул шариатка дагы биздин акыйкат содага туура келет дейт. Салам менен стартта акча алмаштыруу менен кийин товар бере турганда кармаш керек. Кол алыш керек. Кол алыш керек. Ошенткен ушул шариатка дагы алып келет. Азыркы өткөн нерседе суроо чыгат го хадистечи. Менде жок нерсени бирөө келип сурап атат. Мен бирөө өзүм соодагермин деп атат да. Хаким бин Хизам, менде жок бирок. Бирок мен баланчада бар экен билем да ошодон алып туруп сатсам болобу десе пайгамбарыбыз жок деп атабы. Азыркы Жөөсүн такыр эле жок да. Такыр эле жок бу. Колуна жок. Менде бар деп эле алдап атат да. Алдап сатып коюңуз депчи. Мен барып алып келе калам деген. Алып келе калам деп. Болбойт. Азыркы жана байерлер кандай болуп атанда? Байерлердики бирок Сим сар болуп да булай берди. Бизде мынтеле отуруп алып эле. Бирөө телефон алам десе, iPhone. Тусумга барасың. Дер бир тааныш болсо, туурабы? Ошону барып аласың деп туруп барып алса, берки өзү эле барып алып атат да, бул жөн эле отурат. Азыр $100 пайда көрүп калса, ошо отура эмес дебиз да. Бул жөн эле отуруп алып акча тап койду. Эч кандай риск кылган жок. Бул ошо телефон колуна алып туруп, буга бериш керек эле. Мына мен телефон сага сүйлөшкөн депчи. Нак болчу. Телефон алганда колунан түшүп кетсе, сынып кетсе, буну моюндалат эле да. Риск. Эч кандай риск жок эле отуруп эле.
Жөн эле бири-бирин табыштырып койду. Табыштырып Ошондо коюп, мисалы табыштырып Кенже коюп. мага келди, соткалам деп. Мен келип туруп айтып атам, "О, сатам мен сага. Бирок менин точкам мен өзүм азыр орунда эмесмин, барсаң улук орунда отурат" деп туруп, улук негизи сатуучу бул. Буга мен айтам, мисалы будан алам 10 миң дейт. Мен Кенжеге 11 миң дейм да. Ортодо 1000 сом, Ушул болбойт да. Посредник боло калымча. Ошондо посредниктердин Посредниктен дагы бир иш Иш болуш керек да, риск болуш керек. Жөн эле звонтеп коюлуп отура беришет, бир риск болуш керек да. Машинасына салыш керек, же барып ошону алып барып бериш керек. И прозрачный жерге айтыш керек мен посредниктерге. Посредниктер, Ачык айкын айтыш керек ошондо. سعيا لإيجاد هذه العقود حقيقة дейт. Бул нерсени биз мындай акыйкат келишимди биз тезирээк кылышыбыз керек дейт, себеби жана акча ойноп турат дейт. Ва хуруджа мин асбаби низа'i бисабаби та'аyyur сари'i fil athman дейт. Себеби акчалар тез өзгөрүп турат, ошол талаш ташташтан чыгуу үчүн дейт. Алла разы болсун. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып атат, алтын менен алтынды бири-бирге сатпагыла дейт. Эгерде тең болсо боло берет дейт, 1 грамда болсо, 1 килограмда. ولا تشفوا بعضها على بعض. Жана дан бирөөсү көп, бирөөсү аздан болбош керек дейт. ولا تبيع الورق بالورق дейт. إلا مثلا بمثل. Жана күмүштү дагы бири-бириге сатпагыла, эгерде граммы, килограмм тең болсо ана саткыла дейт. ولا تشف بعضها على بعض дейт. Жана өйдөгө кылтан сатпагыла, ولا تبيع منها غائبا بناجز дейт. Жана жок нерсени нак турган нерседен сатпагыла. Бул жерде жынстар бир болот да. Ошондо баягы жазында үрөн алып 500 килограмм, жарым тонна буудай алып туруп, күздө 1 тонна берем дегенде сүткөрлүк болуп калабы? 1 тонна кайра будай берем десе. Салам Ядам биядим болбойт да ал. Жарым тонна алып атат. Үрөн жок да. Көзүндө түшкөндө 1 тонна алып берет да анычы. Экеси алып. Рибо калып ачыгды. Айылда көп аны билбеши мүмкүн. Дыйкандар көп ошону иш кылышат да. Ошо эле фасоль, таластагы. Туурабы? Карыз калат да. Кара ошол жынысты эле көбөйтүп берет. Кошуп берет. Кредит алгандын эле просто башкача. Булар жыныс бир болот да. Булардын чече турган маселеси ошо 500 килограмм, жарым тонна буудай берип атабы. Анан күздө 1 тонна буудай акчасы канча болот? Ошо акчаны бериш керек. Акчага бөлсө жакшы экен. Күздө ушунча акча берем десе, акчага карыз калгандай болот да. Ошо туура болот. Шарият боюнча. Салам окуп калат да анда. Акчага берет да акчасын. Эми 1 тонна буудай берем десе, бул сүткөрлүк болуп калат. Жынска жынс болот да. Жынс килограмм бар да табылып калды бул жерде. Ал тууралуу кең сабакта айтылат да экен эне. Төртүнчүсү әлмәну мин бәйдәйни биддәйни илля миммен алейхи дәйну дейт. Эгерде карыздан сатуудан тыят дейт. Эгерде мен бирөөгө карыз болсом, ошол карызды же наоборот мага бирөө карыз болсо бул таксыр. Анан мен мага бул жак карыз. Бул менден сурап келсе, ошол карызды мындан алып ал десең болбойт. Ким карыз кимге карыз болсо ошол өзү төлөсүн дейт. فلا يجوز بيع الدين على زيد لعمر مثلا дейт. Бул мисал ошол жанагы мисалы менин карызым Зайд болсо, бирок Умардан алып ал. Мен карызымды дегенин бул туура эмес дейт. Себеби карыз алгансың өзүң төлөшүң керек дейт. Васуаруху адидатун. Суарга дейт. Мындай сүрөт көп дейт. Теги эле ошо адамдар менен адам эмес. Мен сага $1000 берсем, 2 ай 3 айга деген. Азыр берсем дагы 500ге түшүр же машинаны бер дегендей уже башка нерсе жаңы карыздар баштап алат да ошончу. وكل هذا تحقيق العقود حقيقة لا وهمية. Ушундай кылган ар бир келишим эле бул хакыйкый келишим болуп калат дейт. Вахми болбойт дейт. Виртуальный болбойт. Хакыйкый келишимди ишке ашыруу да. فعن ابن عمر رضي الله عنهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكال بالكال deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan ol nasiyanın kutulda qanday qutur qılat? Beyl kali bil kal deyt. Kal diyor, deyin degende ile karız degende. Karızdan la.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحادية عشرة أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم تخالف نهي الشارع المبين في كتب أئمتنا الفقهاء. 11-ci özgöçölük сауда саттык мамилелер бул урсат мубахка куралган дейт да. Ал жерде урсатка курулган негизги урсат негизи арам эмес. Ошол кайсыл деңгээлге чейин десе шариат тыйбаган нерсеге каршы келбесе. Ал биздин ошол факih алымдар китептеринде айткан. Инна и'тибара аимматил фикх. Ошондо бир буюм сатып атсаң, бирөөгө тыйса не дейбиз? Бул мүмкүн. Кана Далил сурайбыз. Далил сурайбыз. Тыйуу далил барбы? Тыйуу далил барбы дейт. Эмне үчүн тыйып жатасыз? Негизинен баарын уруксат берилген. Уруксат берилген. Эмне сатсак сатабыз да, бизге пайдалуу болсо. Тыйуу эмес. Тыйуу эмес. А тыйган адамдан далил сурайбыз, кана далилеп кел. Же шариаттын далилин сурайбыз. Далилап келсе анан тыйылсак болот ошондо. Инна и'тибара аимматил фикх катибatan жамиатан, факих уламалардын жалпы бардыгы дейт. Аннал асла фил муамалатил ал-ибахату. Майизатун кабиратун жиддан. Негизи бардык факих алымдар айткан, негизи мамилелер бул урсатка куралган. Бул эң чоң бир өзгөчөлүк. Фиха тайсирун. Мына ушул нерседе жеңилдик бар. Ва рафун лил харадж. Адамдар үчүн кыйынчылыкты кетирүү бар. Ва ibtiadun anit taqidati ва taqyidat. Жана чектөөлөрдөн, жолду мындайча айтканда тартуудан бул алыстоо бар. Ва хаза мутавафиқун ма каунил муамалати мин ат-танзимат. Мына ушул нерсе өзү ушундай эле болуш керек эле деп атат да. Анткени бул мамиле бул мыйзамдаштырылган, тартипке куралгандан кийин бул жол кенен болуш керек. Ва ма'на хаза анна аллази yad'u al-mu'amalat huwa al-mukhassis fi as-sana'ati wa at-tijarati wa ghayriha. Mutakhassis fi at-tijarati wa ghayriha wa laysa al-faqih. Мунун мааниси мындай дейт, негизи мамиледе ошо өзүнүн ээси кылат ал нерсени. Мисалы, адиси кылат, сооданы соодагер кылат, устачылыкты ошо уста кылат. Аны факих кылбайт. Аны алым киши ал менен алектенбейт. Факихтин иши эмне десе, фал факиху ашбаху ма якуну амалаху бил кануни аллази янзуру фи муафакати анзимати ал муамалати ау шарикати ли каванини даула. Факихтин иши ошол закон чыгаруучу кишинин ордун парламент. Парламент кануну, юрист эмеспи? Парламентте юрист ошо немелер беренелерди кайт. Аткарылбай атат. Ошол бир өлкөнү ала турган болсок, ошо өлкөнүн мыйзамдарына кандай дал келет, ошону карай турган кишиге окшош болот. Ва ма хувал ансабу вал афдалу минха би хифзил хукук. Жана кайсынысы туура келди, кайсынысы жакшыраак болду ошол укуктарды сактоо менен ошол жагын карайт. Ва якуну индаху нав'у мусаадатин фи вада' ал-уqud. Жана ошол факихтин дагы жардам болот ошол жерде. Ошол келишимдерди түзүүдө. Лакин вад'уха ibtidan فهو من قبل أهل كل فن هي فيه. Бирок бул башынан ал нерсени бул законду коюп бербейт. Башынан ошол законду ошол ар бир ишчи өзүнүн жанагы чектелген өзүнүн ишинде соодагер мисалы соодасын кылып келе берет. Болгону биз аны факихтер иреттеп коебуз деп да. Иреттеп жолуна салып коебуз. وعمل الفقيه يتميز أيضا عن عمل القانوني أن المعاملات مع موافقتها لنظام الدولة تحتاج أن تكون موافقة للشريعة. Эмда факих алымдын аткара турган иши, анын айырмасы берки закон чыгарган ишиден караганда. Бул факих киши ошол өлкөнүн дагы мыйзамдарына туура келишин каалайт жана шария ошол менен эле бирге шариаттын дагы закондоруна, мыйзамдарына туура келишин көзөмөлдөйт. Ва бихукми тураси al-fiqhi дохми абр at-тарих. Жана тарих да чоң мындайча айтканда наследие болуп келген фикх мурастарындагы өкүмдөрүн карайт. Мурунку факихтердин والتجارب الهائلة في الدول المتعاقبة في الحكم بالشريعة. Жана шариат менен өкүм жүргүзгөн өлкөлөрдүн
тажрыйбаларын карайт. Тажрыйба барын алат да, Алат. чогултат да, анан өкүм чыгарат. أصبحت لدى الفقه صور من العقود والمعاملات لا تعد ولا تحصى. Анан ошонун натыйжасында бул өтө көп келишимдердин түрлөрүн санап бүтпөс түрлөрүнө ээ болот. فيستطيع أن يفيد منها مجتمعه والبشرية جمعاء. Жана ошол нерсе менен өтө көп тажрыйба менен ошондой нерсе менен өзүнүн коомуна дагы, жалпы инсаниятка дагы пайдасын тийгизет. وبالتالي يكون عمل الفقيه تصحيح معاملات الناس بما لا يخالف الشريعة. Бул биринчиси. Биринчиси. Негизи факих адам амалдарынан биринчиси адамдардын ошо мамилесин шариатка каршы келбегендей кылып оңдоп берет. Бир көрдүңөр? Бир жазып алышкан экен. Экинчиси وتحرير المعاملات بما يحفظ حق جميع الأطراف. Жана экинчиси ошол мамиле кылгандардын ар биринин өзүнүн укугун сактап берүү. Азамат, сону отурган экинчиси көрдүңөр? والسعي في تحقيق العدل بين المتعاقدين. Жана эки тарапташтын адилет ортосундагы адилеттүүлүктү сактап берүү. Адилеттикти орнотуу. Үчүнчүсү болду. والتنقيح بما يجعلها أكثر نجاحا وملائمة للواقع. Жана реалдуулукка, адамдардын арасындагы мамилеге реалдуулукка ийгиликке жете тургандай кылып чечип берүү. والإسهام في تطويرها بحكم التجربة الواقعة والتاريخية. Алтынчысы ошол өзүнүн вклад, өзүнүн несин салуу, кыргызча айтканда салым кошот, ошол нерсени өнүктүрүүдө, тажрыйба, реалдуулукта, тарых алдында ошо адамдардын арасында ошондой салымын кошот. والإبداع في معاملات جديدة مستفادة من تراث الأمة. Жана жаңы чыккан маселелерди ошол эски болгон маселелерге салыштырып жаңыча чечип берет. وعليه فإن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها. Мына ошого карап биз дагы кайталап атат. Негизги ошол мамиледеги негиз өзөк бул ибаха, уруксат берилген. Ошол нерсени шариат арам демейинче. فكونها مباحة هو ما قامت عليه العديد من الأدلة الشرعية. Буга бизге шариатта көп далилдер бар. فما لم يصرح فقهاؤنا بتحريم شرط وعقد ومعاملة لمنع من قبل الشارع لما يترتب عليها من المخاطر والمحظورات فإنها تبقى على الأصل من الإباحة. Биздин факих алымдар ачык ошол нерсени бир нерсени арам дебесе, бир келишимди же бир мамилени ал нерседен биз уруксат эмес деп албайбыз, уруксат бойдон эле кала берет. Чечим чыгара албайбыз. Алар эле чечпей койсо, алар эле айтпаса. بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية عشرة أنها مبنية على العرف. Эми шариат сода сатык мамилелерин 12-нчи өзгөчөлүгү бул мамилелер үрп адатка куралган. Эми ошол сода сатык мамилелерде өзгөчө ушу муамалат ушул шариаттын ушул бөлүмүндө үрп адат абдан чоң роль ойнойт да. Керек болсо ушу үрп адат соданы жарамдуу, жарамсыз кылганга дагы күчкө ээ болуп эсептелет да. إن أكثر قاعدة تراعى في الفتوى والتطبيق هي النظر إلى عرف المجتمع. Эми шариатта фатва берүүдө, өкүм чыгарууда жана ошо өкүмдөрдү ишке ашырууда бул ошол кайсы коомдо ишке ашырылып жатат, ошонун үрп адатын дагы көңүлгө алуу эсептелет да. Сырттан окуп келип, сыртта көп жүрсөң 20 жылдап, 30 жылдап анын адат салтына берилип калып, анан келип алып өзүң элиңе ошолор нерселерди айтсаң, болбой калат. Жарашпайт. Китептегилер фатва чыккан, ушу маселе мындай десе, бирок коомчулугунда андан карама каршы болсо, коомчулуктун немеси када салты каралат. Үрп адат сөзсүз каралыш керек да, фатва чечим чыгаруудан мурун сөзсүз каралыш керек үрп адатка ошондой. فيختلف الحكم من مكان إلى مكان. Ошо үрп адатка жараша өкүм бир аймактан экинчи аймакка өзгөрүп турат. Амин заман иля заманин, замандан заманга карай өзгөрүп турат. Аля хасаб ма яктадихи урфун нас. Ошо адамдардын үрп адатына жараша өкүм дагы өзгөрүп турат. Ошондой өкүм үрп адатка көз каранды болуп калат да.
وقال الجويني في نهاية المطلب في دلالة المذهب. إمام جويني شو كتبت aytgan ekan نهاية المطلب في دلالة المذهب degan kitobda aytgan ekan ومن لم يمزج العرف في المعاملات بفقهها لم يكن على حظ كامل فيها. Kim şu muamalatta şariattагы şu soda satык келишимде үрп адатты аралаштырып өкүм чыгарбаса, ишке ашырбаса дейт. Анда ал болсо толук фикхте, именно ошол сода сатык келишимде толук бир үлүшкө ээ болбойт дейт. Ийге жетпейт. Ийгиликсиз болот. Кемчилик болот басында. Фикх башка болуп турса, үрп адат башка болуп калса, كمشيلك توقعات. والعرف من أبرز أصول الرسم المفتي الذي سنناقشه في الميزة التالية. Yani ürp adat fatva berүүдөгү эң көзгө көрүнгөн эң чоң негиздерди болуп эсептелет. Ал тууралуу кийинки өзгөчөлөр айтабыз. فهو من جانب التطبيق للفقه وليس من الجانب الاستنباطي للحكم كما يظنه عامة المعاصرين. Эми ушул жерде бир мындай назик нерсе, үрп адат дегенде өкүм чыгарда эмес, тескерисинче ошо өкүмдү ишке ашырууда көңүл да. Эмне ишке ашыруу жагына. Ама башынан эле биз өкүмдү үрп адаттан чыгарбайбыз. Шариаттан чыгарабыз, бирок ишке ашырган кезде ошондо үрп адатты карайбыз да. ошондо кемаядон аматул муасирин деп аткан эмне максат кылат? Азыркы алымдардын көпчүлүгү бардыгы даже биз үрп адаттан өкүм чыгарабыз дегендей болуп калат ошондо. Үрп адат асыл дегендей. Жок, Курандан сүннөттөн өкүм чыгарабыз дегендей мааниде. Үрпкө карабыз дегенде. Мына көрдүңбү? Тин батыйда деле өкүмдү сразу эле Курандан алабыз, хадистен алабыз. Үрп адатка карабайбыз. Карабайбыз деп.